Исмаилдин төрөлгөнүнө Хажар кандай сүйүнсө, Сара дагы ошондой эле кубанды. Бирок биз баарыбыз түшүнбөгөн нерсе бул кантип ушул жашта Ибрахимге бул можиза берилди. Ооба, бул керемет можиза кандайча орун алды? Кантип? Дуа менен, балдарым. Дуа мененби? Ооба. Аллах Тааланын Роббиңер мага дуа кылгыла, мен силерге жооп берем деген сөзүн уккан эмессиңерби? Аллах өз убагында кылынган дуаны кабыл кылат жана ал нерсени кыямат күнгө жакыныраак кылып кечиктирип коет. Себеби мусулман муну менен чоң соокторго жетиши мүмкүн. Ооба, Аллахтын досу Раббим сага салих перзент бер деп дуа кылбады беле? Анан Саранын жоругун дагы четке какканга болбойт. Сиздин бардык кылган жакшылыктарыңыз үчүн Аллах сизге дагы жакшылык менен кайтарсын. Саранын кылган курмандыгы бул өзү карып төрөбөй калган убакытта Аллах андан перзент берсин деп Хажарды Ибрахим алейхиссаламга никелеп бергени болчу. Сара өзү бул курмандыктын чыныгы сүйүүнүн жана Аллахка моюн сунуунун мисалы болду. Аллахтын пайгамбары Ибрахим баласы Исмаилди ушинтип жакшы көрөт турбайбы? Кара, ал Исмаилди асманга ыргытса, ал каткырып жатат. Жана анын каткырыгынан Ибрахимдин жүрөгү жарылып кетейин деп атат. Мүнтү Исмаил атасынын артына минип да калат турбайбы? Атасы баласын жакшы көрүп, эркелетип жатат. Кандай жакшы көрүнүш. Ал Аллахтын бул рызкысын аябай көп күттү. Аллахым, анын урпактарын салихтерден кыл. Жана Исмаилди Ибрахим үчүн өзүң сакта. О апаке, кожойке Хажар Аллахтын досу Ибрахимге бала төрөп бериптир. Мен сыйынып, аны тойгузуп ичирген Аллах анын дуасын кабыл кылып, аны жардамсыз калтырбаптыр да. Апа, мен азыр базарга барып, элдерди Аллахтын динине чакырам. Анан мага адамдар кол салып, же өлүп калсам, анда кайгырбаңыз. Ой, юга, бара кой балам. Аллах сага жардам берсин. Аллахтын жолунда эч нерседен коркпогон. Анан Ибрахимге Аллахтан Хажарды жана Исмаилди алып хижрат кылууга буйруган вахий келди. Анан Ибрахим бул кабарды Сарага да угузду. Анда Сара: "Мени таштап кетесиңби?" деди. "Жок, кайра келемин" деди. "Качан?" деди Сара. "Буйурса тез эле келем" деди. Ошентип Саранын көөдөнү кайгыга толду. Себеби ал күйөөсү Ибрахимден жакшы көрүп калган кичинекей Исмаилден да ажырап жатты. Исмаил анын колунда сүттөн чыгып, энеси Хажардай эле болуп калган болчу. О, кожойкем Сара, бул кандай кайгы сиздин сулуулугуңузду бузган. Сара болсо: "Ибрахимдин жоктугуна күнөө албай жатам. Анын чоңоюп келе жатканын көрүп, жүрөгүм ага байланып калган кезде Исмаилди дагы кантип алып кетип калды ал" деди. Бул берекелүү хижраттан дагы Аллах Таала жакшылыкты кааласа керек.
Пайгамбарлардын бардык иш-аракеттери Аллахтан болгон жакшылыкко. Ошон үчүн сабыр кылыңыз, кожойке. Келгиле. Эң жакшы кездемелер бизде бар. Илиагордун кездеме маталарына келгиле. О, адамдар. О, калайык. О, адамдар. Аллахка эч кандай шерик кошпой ибадат кылгыла. Жалгыз Аллахка сыйынгыла. Бардыгы ага гана муктаж болгон затка. Бардык өсүмдүктөрдү жараткан, өлүктөрдү тирилткен затка. Силерди бир тамчы жаман суудан жараткан затка кулчулук кылгыла. Аллахка эч кандай шерик кошпой ибадат кылгыла. Аллахка эч кандай шерик кошпой кулчулук кылгыла. О, адамдар. О, калайык калк. Сен бизди эмнеге чакырып жатасың, о, Юха? Мен силерди буттарга ибадат кылууну таштоого чакырып жатам. Кантип буттарга ибадат кылууну таштайбыз? Жылдыздарга сыйынууну таштап, бут кудайларды талкалоого чакырам. Жана билгиле, Аллахтан башка кудай жок. Жана Ибрахим анын пайгамбары. Аллахтан башка кудай жок. Жана Ибрахим анын пайгамбары. Сен эмне деп жатасың, ey акмак? Сен менин соодамды буздуң го. Ал алдамчы. Ага ишенбегиле. Ал жинду болуп калган. Аны менен чогуу да отурбагыла. Мен силерге айтып берген окуялардагы Ибрахимдин Аллахка болгон күчтүү ыйманына, бекем ишенимине карагыла балдарым. Анын отто болгон сыноосу. Кантип оттун жалыны Ибрахимге муздак болгону эсиңердеби? Жана Сааранын фараон менен болгон сыноосу. Луттун Садум менен болгон сыноосу. Ибрахимдин атасы Аазар агалары менен болгон сыноосу. Сааранын тукумсуз болуп калган сыноосу. О Аллахым, Ибрахимдин башынан өткөн сыноолордун көптүгүн. Инсан ушундай. Ар дайым Аллахка ибадат кылып турууга муктаж. Бирок туура жол менен адашуу ал Аллахтын колунда. Ибрахимдин атасы менен агалары адашып, капыр болгону менен падышалардын арасында тактысынан түшүп, Ибрахимдин дааватын угуп, туура жол тапкандар дагы жок эмес. Анан Исмаил алейхиссалам төрөлгөндөн кийин Ибрахим кайда көчтү? Аллах Таала Ибрахимди түштүк тарапка хижрат кылып, Хижаз жерлерине барып, ал жактын элдерине дааватын жайылтууну буйрду. Аны эми бул жерлерде да кызыктуу окуялар күтүп турса, ажап эмес. Сара Аллахтын халили түштүккө хижрат кылганын билип, кайгы капасына чыдай албай ыйлап кирди. Анан Хажар да ага кошулуп ыйлады. А Ибрахимде тандоо жок болчу. Анткени ал өзүнүн каалоосун Аллахтын каалоосунан жогору кое албайт болчу. Ошондуктан Ибрахим жердин бул берекелүү жерине барып, ал жакта да капырлар менен беттешип, аларга да акыйкатты далилдемекчи. Андан башка ыктыяры жок болчу. Себеби Аллахтын өкүмү алмашкыс. Ибрахим Саараны Исмаил төрөлгөн өрөөнгө таштап кетти. Ага болгон малын жана кызматчысын калтырды. Бирок күйөөсүнөн жана жүрөгү байланып калган Исмаилден ажырап жатканы себептүү аны толо кайгы капага таштап кетти. Албетте, жакын болгон Хажардан да ажыраган. 'على فراق هاجر. 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 'على فراق هاجر.
Аллахтың халили, аялы Хажар, баласы Исмаил менен сапарга чыгып жатса, аларды кантип жалгыз калтырып коесуңар? Бул Аллахтың каалоосу жана буйругу болчу да. Аны Аллах өзү сактайт. Бул Аллахтың каалоосу жана буйругу болчу да. Алла өзү эң жакшы сактоочу. Анан дагы ким билет? Балким бул берекелүү хижрат себептүү жер бетинде жашоо өзгөрүп кетер. Өзүңүз даяңыз кожойкем Сара, көп көз жаш төкпөңүз эми. Бул жөн эле аялы күйөөсүнөн ажыроо эмес. Аллахтын пайгамбары Ибрахимден ажыроо болуп жатпайбы? Анан Сара өзү менен Исмаилдин ортосундагы жылуу сезимдерди эстеп баштады. Анын көз алдында төрөлгөнүн жана кол алдында чоңоюп бараткандыгын. Лут болсо элдин ортосуна чыгып, аларга насаат айтып жатты. Ал: "О адамдар, Аллахтан корккула. Баары бир силер ага кайтасыңар жана анын алдына чогуласыңар. Аллахка шерик кошпогула, анын өзүнө ибадат кылгыла. Ошондо ал силердин ишиңерди оңдойт жана күнөөңөрдү кечирет." Биз ата-бабаларыбыздын ушинтип эле жашап келгенин көргөнбүз. Лут айтты: "О менин коомум, күн түн дебей жасап жаткан бул чоң кичине күнөөлөрдү токтоткула жана Аллахтан коркуп такыба болгула. Ошондо ал силердин күнөөңөрдү кечирип, өлүмүңөрдү ажалыңарга чейин кечиктирет." Эми биздин эмне кылышыбызды каалайсың? Лут: "О элим, силерге чейин эч бир аалам кылбаган бузуклуктан тыйылгыла. Силер эркектерге үйлөнүп жатасыңар, тууганчылыкты үздүңөр жана уурулук, каракчылык менен алек болдуңар. Эми жер бетинде бузукулук кылбагыла" деди. Сен өзүң билесиң. Сен айткандын баарын биз жасабайбыз. Ошон үчүн чын эле пайгамбар болсоң, бизге аза алып келчи. Бул капырлар акыйкатта көрүүгө көздөрү сокур, угууга кулактары дүлөй болуп калган соң, Лут аларга Аллахтын азабы шексиз келишине ишенип калды. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين يلي خليلك ربنا من زيك، يلي ضيوفك من السما نزلت لك.